Эми биринчи баштаганда биз скважина бурить эттик. Скважина. Анан 1,5 миң түп карликовый алманы экенбиз. Анан бирок билими жок, илими жок. Ошибка кетирип, алманын жарымы курап калган. Мындай маселе туруп калды, ушу поливда. Вроде скважина суу бар, ошо скважина просто сууну жеткире албай атабыз эмегечи, дараккачы. Поэтому капельное орошение койдук. Ну, бир 7 жыл мурун капельное орошение менен эч кимде эле поставка жок болуп, мындай самодельный кылганбыз да. Чакан көчөттөргөчү расчет алыпчы. Но со временем дарак чоңойгон сайын проблема болуп калды. Суу потребность көп. И поэтому азыр реконструкция кылыш керек болуп атат капельное орошение. Минсельхоз жарыялап, что 6% менен дыйкандарга беребиз. Мурда деле уккам, что 8%, 10% менен берилген экен да. Но азыр льготный процент именно багбанчылыкка, именно растениеводс и капельное орошение өткөн уже кайрылган. Еще январда заявка калтырып, очередке туруп алдым да, 1 миллион сом алгам. То есть азыр 1 миллион сом менен бир ушу акча менен капельный реконструкция полный кылабыз, оптимизация, опрыскиватель алабыз и мини трактор алабыз. И постепенно уже түшүм бергенде акчаны салып, полный бир мини тракторду шаймандар менен толтурабыз да. Биякта общий аянты 5,5 гектар. Анын ичинде уже тигилген 1100 түп өрүк, 450 түп кокон гиляс черешня, 600 түп карликовый алма, М9 подвой и где-то 250-300 жакын демени карагат. Жок, здесь честно айтканда миңе салат да. Эч ким чыкты. Керек болсо интернет жок, свет жок. Ой, свет жок, телефон кармайт керек болсо. Поэтому спокойно ошо территория жүрөсүң. Главное вовремя кылып эметкенде кыйналбасаң жакшы эле. Мындай да былтыр өрүктөн 5-6 жылдык полный объемга 11 тонна алганбыз. Но суу жетишпеш үчүн проблема болуп, полив нормальный, как положено, 100%-ка жеткире албаш үчүн, ушун примерно 18-15-18% пайызды менен жоготуп ийгенбиз. То есть размер менен да чоңойбой калды, товар небит жок. Анын элестеткиле, эсептесең бир 60 сомдон былтыркы баа менен, допустим, 90-100 миң сом примерно потеря кетти да. Это чисто сугаттан. Еще вовремя обработку кыла албайбыз, потому что ранцевый опрыскиватель менен 3-4 күн келет да. Азыр эсе Кудай буйруса ошо кредиттик акчасы менен буюрса алсак опрыскивательди, тоже сапаты көтөрүлөт да, бир 15-20%. Это тоже мындай акча менен эквивалент бир 100 миң сом да примерно.